закондор жакшы иштебейт. Менин суроом, сиздин Раим Матраимов ушул Дубай шаарында 13 миллион долларлык, 12 миллион долларлык инвестиция жасалганда, real estate инвестиция жасалган, JBC деген чоң жакшы райондордон үйлөр алынган. Ошол мамлекеттик чиновник, мамлекеттик грантта жөнөкөй айлык алып иштеген чиновник кантип ошол 12 миллион долларга үй сатып алды? Жана ошол боюнча сиздин позицияңыз кандай? Карындашым атым ким? Чолпон. Мен Түркияга барып жолуктум, биздин жандарда. Аял 30 күн бар. Германияга жолуктум, карындашым. Баварияда. Шунда 120 ай бала келди. Россияда жолуктум. Барган жерде жолугуп атам, мына ошол жерде биздин мекендештерибизди Алланы көрүп менин жүрөгүм ооруйт. Аларды да Кыргызстанда эчеси болмокто. Бирок эми ага мүмкүнчүлүк жок. Биздин максат азыр Аллага кайтара албайбыз карындашым. Биздин максат кийинки бүткөндөрдү кармап алып жумуш жолун тапкыр. Каяктан кеткен миграция көбүнчө мына азырсыз берип атат. Россияда 700 миңдей бар, Казакстанда 80 миңдей бар. Бул алыскы бийик тоо райондордон, айылдардан жумуш жок аймактардан кетип атат. Бул экен биздин максат. Ушул миграцияны токтотуш, ошол жерде өндүрүлгөн этин, сүтүн, жүнүн, терисин карындашым. Ошол кайра иштетиш, жумуш жолун түзүш. Ошол жерде өндүрүлгөн мал чарбасы болобу, талашык болобу, өндүрүлгөн азык-түлүктү кайра иштетип, жумуш жолу экспортко чыгарып, каражат табыш. Мына карашып жок табыш. Бул эми убакыт керек карындашым, убакыт керек. Андан бул миграция ушундай экен да. Мына биздин Россиядан Европага кетип атат десем. Қазақстанға кетіп отыр. Бұл миграция тынбаған процесс. Европада болып отыр. Америкада өзінде болып отыр. Бұл адам ушундай сүргөнбүз, жакшы жер издейбиз карындаш. Кээде өзүбүздөгү жакшы нерсени көрбөйбүз, көрбөй калабыз. Бул эми табигый процесс. Ошон үчүн бул боюнча иш болуп атат. Мен жана айткандай, бул боюнча топ иштеп атат. Азат бар иштеп атат. Bu yakın zaпрос kelgen. Ошол запростарды чыгып алат. Мен бир сөз менен иштеп албайм. Элге жүрөт. Фактың болсо, сиз өтүп баргандасыз. Адрести алып алып, сен там жок, уштап кандасың. Аны айттың да, сен дуай жатасың. Дуайды айттың кандасың. Ошол адрести алып алып кандасың. Сен өтүп бар. Жардам тие. Чугасың да? Сөз өтүп атың. Чолпон фамилияң? Чолпон Абдрахманов. Макул. Sen ошол билсең, ал өтүп бар, ошол адрес коюп үй көрсөң, органдар келет. Макул? Ооба, бирок азаттык уже чыгарды дегенчи, ошол кайра жайгашкан нерсеге өтүп бардым. Ошону издеп атат. Сен дагы азаттыкты айтып атасың. Мен азаттык болуп ташына берип атам. Сен азаттык айтып атасың, ол үчүн сен билбейсиң. Бишкекти мен билбейм да. Мен азаттык болуп, мен оны ташына берип атам. Мен текшеріп азаттан чыктым. Ошон үчүн көтөйүлүп, азыр Белорусга топ тергөө тобу отуруп алып барып чыгып атат. Кайсы болсо, сен өтүп баргансың. Бул азаттык. Аны азаттык айта албайт да, ошондой сөз айтты. Макулбу? Фактыбыз өтүп баргансың. Макулбу? Баары фактый. Азаттык айтып атасың. Мен азаттык болуп айттым, ташына текшерdim. Биздин мамлекеттин, биздин күчүбүздө да, мен президент башка болуп, биздин ачык массаланган каражаттарда чындык алыппы, мен чыгып атам, канча мыңда чыгам, ушу демографияны түшүнүп чыгып атам. Жок, калтырат, бирок мен карабайм, мээдим, бул өтө сабырмын да, бирок менден да бала чыгып атат. Анын бар да, бирок чыдайм ошол. Биздин массалык каражат эркин болсун. Ушулар не көрбөгөндү, мен укпаганды, мына жетпей алганды. Ошол аркылуу угуп, мен чара көргөм. Мен массалык каражаттан чыккан баардык электрончуларды баардыгын чара көрдүм. Баардык реакциялар бардыр. Ала билбейт. Жазып тапшырып бүттөшөктү. Жөнөкөй маселеси бар. Баардыгы. Бул биздин күчүбүз. Мына сен айттың,
Azaltma reaksiyon olmadılar. Makul mu? Bilsem aydınlar. Bunlar şurada keskinlikler. Şu duaylattım, azalttım, azalttım, o sırada. Burada keskinlikler. Buralarında